Амансызбы кадырман теле көрүүчү, назарыңызда таң кирегин бүгүнкү көрсөтүүсүн баштайт. Амансыздарбы? Жалпыңыздарга кутмандуу таң калуу менен жуманын шейшемби күнүндө сиздер менен амандашып, албетте баардыгыңыздарга орозонун ыйык күнүндө өзүбүздүн кызматыбызды жана ошондой эле жалпы көрөрмандарды сыйлоо менен бүгүнкү эфирибизди баштайбыз. Кесиптешим, бүгүн өзгөчө маанай менен эфирибизди баштайлы деп атабыз. Себеби жандуу ыргакта жалпы ошо төшөктө жаткан биздин көрөрмандарды ойготолу деп турган чагыбыз, Урматтуу теле көрүүчү, биз дайыма кесиптешмекке аракет жасайбыз. Таң эрте сиздерди жылуу, жууркандан, жакшы маанайда, жакшы бир музыкалык чыгармалар менен болгондо дагы кыргыздын улуттук аспабы болгон комуздун коштоосунда ойготууга аракет жасайбыз, Ооба, төрүбүздөн орун алган биринчи музыкалык коногубуз бар. Анда кесиптешим жалпы көрөрмандарды күттүрбөстөн тааныштыралы, анан жалпыңыздарды экранга жакыныраак чакыралы. Себеби азыр жандуу музыкадан рахат алып, жандуу үнөңүздөргө бир өзгөчө музыкалык азык берүүгө аракеттенебиз. Ким деп турсаңыздар, ырчы аткаруучу жаш талант Кыргыз улуттук манас театрынын дастанчысы Гулина Калыбулова. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келипсиз. Кош келдик. Ушундай ыйык Рамазан айында сиздердин куттуу студияңыздарда жолугушуп турганыма абдан кубанычтамын. Биз дагы чексиз кубанычтабыз. Орозоңуз кабыл болсун. Анан теле көрүүчүлөр менен учурашып алсаңыз болот. Ошо арбаңыздар, ошо кимде ким орозо кармагандар болсо, айткан каалоо тилектериңиздер, дуаларыңыздар кабыл болсун демекчимин. Буюрса, жакшы эфир болуп берет. Анан комузуңузду колго алып, таң эртеле бир жагымдуу маанай менен баягы биздин студиябыздан орун алып калдыңыз. Анан сиз дагы бир жолу куш келипсиз дейли дагы. Анан жалпы көрөрмандарга бир музыкалык чыгарма ыр белек кылбайлыбы? Таң атпай эле ырдаталы, сизди кыйнап болсо дагы, бирок биз теле көрүүчүлөрүбүзгө жагымдуу маанай тартуулагыбыз келип жатат, Албетте. Ырымдын башында эле ошо эң биринчи байлык ден соолук дейт. Ошо көрөрмандарыбызга каалап ден соолук деп аткар берген анда, Баракелди, келиңиз. Адамга жараласың ден соолук, асыл байлык алтын болуп кең болуп, чындыгында адам кылган адамды бакыт экен, талай экен ден соолук, бакыт экен, талай экен ден соолук. Ойлоп сыздап кетет кабыргам, башкаларга сөз айта албай жашыргам, алтын таж кийгизейин башыңа, ден соолугум орун алчы жанымдан, ден соолугум орун алчы жанымдан. Адамга жараласың ден соолук, асыл байлык алтын болуп кең болуп, чындыгында адам кылган адамды бакыт экен, талай экен ден соолук, бакыт экен, талай экен ден соолук, бакыт экен ден соолук. Баракелди. Бар болуңуз. Ден соолукта бололу, баарыбыз биздин көрүүчүлөр дагы ден соолукта болсун. Анан менде төмөнгөдөй суроо, ушул кыргыздын музыкалык аспаптарына качан кызыгууңуз башталды? Мен мурда кичинекей кезимде, балалык чагымда ырдап эле жүрчүмүн. Анан ошо кийин ошо байкемдин жолун улантайын деп, анан ушул Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетине келгенден кийин анан уланды десем болот.
негизи жаштардын арасында салттуу музыканы тандагандар, салттуу музыкага кызыккандар азыраак кесиптешим. Көпчүлүк учурда эстрадага көбүрөөк басым жасашат да. Анан сиз болгондо дагы салттуу музыканын арасында, анын ичинде дастанчы, терме ырларын ырдайт экенсиз. Бул боюнча айтып бербейсизби? Негизи мен деле башында ошо искусствого келерде ырдайын, иши кылып эле ырдасам экен деп, мындай сахнага эл алдына чыксам экен деп келгем. Анан ошол жака келгенде дагы атайын өзүбүздүн талантыбызга, өнөрүбүзгө, мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша бөлөт экен. Анан ошого боласың деген дастанчылыкка ылайыктуу экен деп, анан ошо устатым азыркы Кыргыздын эмгек сиңирген артисти Мээрим Карыпова эжекемдин колуна өткөрүп беришкен. Анан ошол эжеден сабак алып калгам. Дастанчылык боюнча, баягы устаттан шакирт өттүр деген кыргызда жакшы геп бар го. Баягы сиздин талантыңызды баамдап туруп эле анан ошол багытка сунуштаган. Бирок азыр ушундай кубанычтамын, ушул багытына келип калганыма. Туура жолго түшүргөнүмө. Негизи дастан айтуу, терме айтуу оңой эмес. Бир ырды 4 саптеп деп, мисалы эстрадада жаттоо дагы оңой, сөздөрү бирине бири уйгашып оңой келет. Канча убакытта жаттайсыз, кантип жаттайсыз, терме дастандарды кантип тандап атасыз? Башында аябай негизи неме болчу, мындай кыйынчылык болчу, бирок билбейм, убакыттын өтүшү менен ушуга деле көнүп калдык. Билбейм, башында деген ошо келгенде мага оор болсо керек дегенде ошол Самат Көчөрбаев агабыздын айтканы бар. Гулина, сен ойлонсоң дейт да, ырчы деген дастан айта албайт. Бирок дастанчылар ыр деле ырдап коюшу мүмкүн деп аябай мени кызыктырып ушинтип атып өткөргөн да. Бирок айткандай эле ырдап коебуз, анан аябай мактангандай болуп кетип болушойт. Жок, негизи дастан айтканда сөздөрү дагы оор, кыйын болот. Эстрадалык ырларда сөздөр жеңил болот, бир укканда жаттап каласың да, ыргактары дагы баягы оңой болот. Ырдоо учурунда дагы кыйналбайсың. Обон дагы эстрадада жеңил болот. Жеңилирээк болот да. Эми дастан менен айырмачылыгы бар деп атабыз да. Дастанда кадимкидей биздин ошо кыргызыбыздын маданияты камтылган, куралуулугу камтылган, бизден манастан кийинки эле жанагы кичүү эпостор ошо камтылган. Мисалы дастанчылык өнөрүдө ошол, бирок мага аябай кызыктуусу, мындай дастанды айтсаң бир окуяны баяндап бересиң да, баштан аяк. Ошонусу менен өзгөчөлөнүп турат. Көз алдыңызга келтирип, көз алдыбызга келип, ошол дастан айтканда жөнөкөй эле айтып койсуң, ошонун образына кирип, мисалы, дастандар деген көп да, 40ка жакын дастан бар дейт, 40тан ашуун. Ошонун арасында мисалы Карагул Ботомдун өзүнчө бир мүнөздөмөсү бар. Кожо жаштык өзүнчө бар, мисалы дастандагы өз ичинен бөлүнөт да. Баатырдык, анан социалдык, анан лирикалык депчи. Ансыгарындай ошол ар бир дастандын бир өзүнчө бир мындай мүнөзүнө жараша образ бересиң. Эми кайсыл дастан келсе ошонун образына болуп бере алам десем. Урматтуу телекөрүүчү, эгерде сурооңуз же жөн гана каалоо тилегиңиз, жакшы сөзүңүз бар болсо, Гулина айымга экран астындагы номерге WhatsApp билдирүүгө калтырсаңыз болот. Чалууга болбойт, чалууңузду кабыл ала албайбыз. Кат гана жолдой аласыз. Гулина айым, эми дастанчылык боюнча кенен сүйлөшүп калдык. Эми азыр сизден дагы бир музыкалык чыгарма сураналы, көрөрмандарга көп сүйлөбөстөн. Анда келиңиздер. Кийинки чыгармам ошо талантты сүйгөндөрдүн эсинде деп бир жакшы чыгарма менен аткарып берейин. Талантты сыйнагандар үчүн. Başım digen gezim benim, talaysız mahabattan öksümögün, talantı süygöndürdün esimden. Bazardan qaytıp kalgan gezime
düşüp ança ezilbegin bağlasın bağlamasın başka biri barkımdı bilgendirdin farkımdı bilgendirdin esindemin talantı süygündürdün sırrımdı bilgendirdin esindemin бар болуңуз чоң рахмат. Мына урматтуу көрөрмандар, таң эрте ушундай комузун колго алып, өзгөчө өнөрдүн ээси келип отурган чагы, андыктан экран астындагы биздин WhatsApp номерлерге өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды же жөн гана каалоо тилектериңиздерди жазсаңыздар болот. Студиябыздын коногу дастанчы, ырчы аткаруучу Гүлнара Калыгулова. Маегибизди улайлы. Гүлнара, айтсаңыз, негизи баягы сизди мугалим катары дагы билебиз да, билгениңизди үйрөтүп, анан баягы билим алып, ошол билгениңизди үйрөтүп, башкалар менен бөлүшүү бул кандай экен сиз үчүн мугалим болгон? Биздин негизи менин үй бүлөмдө баары мугалим болгондо мындай каныбызга сиңип калган окшойт. Мындай оңой эле болду да. Себеби мугалимдин үй бүлөсүндө чоңоюп мугалимдик тактикаларды өздөштүрүп калгансыз да? Өздөштүрүп калгам, анан билбейм, мага жагат да, билбейм, өзүм сүйгөн кесип болгондуктанбы, бирок азыр иштебей калгам. Комуздан мурда деген ошо өзүмдүн университетте үйрөнгөнүмдү ошо окуучуларга берип жүрчүмүн. Комуздан, темир оз комуздан. Эмне себептен жетишпей атасызбы? Театрга да барып иштеп. Ошо могул жылы деген негизи аябай кружоктор кыскарылып кетпедиби? Ошол себептен чыгуума туура келди. Ойлонуп көрдүңүз беле, баягы ошол эле иримдерден сабак бербестен бир музыка мугалими болуп, же жекече өзүмдүн мектебимди ачсам, себеби сиз мына азыр дасыккан ырчы катары, дастанчы катары өзүңүз баягы диплом алдыңыз, туурабы? Туура. Негизи азыр деле оюмда бар, буюрса өзүмдүн жеке мындай курсумду, комуз иримин ачайын деген оюм бар. Эми буюрса ишик ачканда деген турам. Жакшы экен. Анан сиз өзүңүз айтып калдыңыз да, эптеп эле сахнага чыгып ырдасам экен, ырчы болсом экен деген тилектер менен окуу жайга тапшырдым деп. Анан эптеп эле чыгып сахнага чыгып ырдап кеткен оор бекен, кандай бар экен? Көшөк артында көрүнбөй жаткан окуялар көп да. Негизи балалык кезде ырдаган жеңил эле болуш керек, барып чыгып ырдап койсуң. Ырдап аткандай сезилет. Атак бул маданият чөйрөсүндөгү адамдардын негизи эле бул өтө түйшүгү өтө кыйын да. Мисалы 3 мүнөттүк мисалы сахнада ырдап койгону менен ошол 3 мүнөттүк ырдын аркасында канча деген эмгек жатат. Аябай кыйынчылык болду. Мисалы нота билбей келесиң, ошо бул нота бул жаңы тил үйрөнгөндөй эле да. Ошол жаңы бир чыгарманы сахнага чыгарып аткарганга чейин, сахнага чыгып аны күндөр түндөр эмгектенип даярданып, ийне жүйүнө жеткирип аткарганга чейин нечендеген эмгегиң, аракетиң, мээнетиң кетет. Туура. Анан бирок бизге сырттан карап отургандарга сонун деп, сонун болуп кийин ал. Бизде болсо СМС кат бар экен, саламатсыздарбы, Таңкы регион кутман таңыңыздар менен, аябай жаркылдаган кыз экен, чыгармачылык ийгилик каалайм, анан кайсыл жактан болот экен, айтып койсунчу дейт. Өзүм Нарын областына караштуу Нарын районунун Карагүжүр өрөөнүн Жергөчкү деген айылында. Демек, Нарындын таланттуу кыз экен, урматтуу көрөрмандар. Жүрөгү бош бекен деп да сурашат да азыр. Ал жагы сур боюнча. Аябай чыгармачыл адамдардын жашоосу бекилүү, сандык болот деп койбойсузбу? Ооба. Жакшы экен. Анан баягы ушул өнөр дүйнөсүндө өзүңүз айткандай баягы клиптерди тартып, анан жаңы автордук чыгармаларыңызды дагы угуп калдык да. Анан ыр тандоодо кимдер менен кеңешесиз, кимдер менен иштешесиз? Ыр тандоодо негизи билбейм, өзүмө көөдөнүмө жаккан эле ырларды аткарып жүрөм. Негизи билбейм, мындай шаңдуу, анан мисалы мажорный ыр, анан минорный ыр дейт го. Негизи өзүмдүн табиятыма минор ырларга жакынмын да, кайгылуу ыргачы, бирок жашоомдо болбосо деле, бирок мага аябай мындай кайгылуу ырларды ырдаган аябай көбүрөөк жагат.
Негизи комузда ырдагандардын баары эле көпчүлүгү ушундай кайгылуу, оор салмактуу. Оор салмактуу. Ырларды ырдайт. Ал үчүн таанымал болушуңуз үчүн эстрада ырчысы болуп эле ой желпи бир ырды тандап алсаңыз бат эле популярдуу болуп кетесиз да, анан тойлордон түшпөй каласыз. Ооба. Анда көп сүйлөтпөстө кайгылуу ырдан бир нерсе сурап. Дастан айттыралы, анткени биз жанатан бери сөз кылып атабыз да. Дастанчылык боюнча келип калдыңыз. Маданияттын бул тармагы оорураак, дастан айткан оңой эмес деп жанатан бери айтып атабыз да. Эми чындыгында дастан айтуу өнөрүңүздү дагы бир сынап көрөлү, телекөрүүчүлөр да угуп көрсүн. Анда комузумду толгоп алайын, уруксат берсеңиздер. Телефонго улап алып. Атайын азыркы замандын талабына жараша Тюнер деген бир жакшы программа чыгат. Негизи эми азыр убакытты карасак аз чыгат. Неме термелерден аткарып берейин, үзүндү. Терме канча мүнөттөн эң аз болгондо өзү канча мүнөт айтылат? Эми 5 мүнөттөн өйдө кетет, анан биз кыскартып айтып берели. Кысылган вариантын дейин. Кыргызда кыздын аты улук, кыргызда кыздын чачы улук. Кызыгын көрбөс дүйнөнүн кыз сыйлабас макулук деген сөз бар го. Анысы карындай ошо Замирбек Үсөнбаев атабыздын ошо бир Кыргыздагы кыздардын, баатыр кыздарын аябай мындай мактап даңазалаган бир жакшы чыгармасы бар. Кыз улту кыргыз кыздарды кабыл алыңыздар. Сырдашым кумар жазарым, сыздасам күйүт басарым, каткырсам кошо каткырып да, кайгырсам каба качарым. Тепкидей чакта жанашып да, тең көргөн жыргал азабым, ыргагы жанган ырахаттан ыр менин ыйык мазарым. Кыялым менен чабыттап, кыдырсам ырдын базарын, кылчактап улам кайгырып да, кызылга түшүп назарым. Комузума эми таңшый көр, эмесе козгойлу бузбай катарын. Бале. Бирине ыйла бел жашып да, бирине толкуп чер жазып, узатып талай кылымды, улам бир жаңың эл басып, кыямат күндүн белгиси да, кып-кызыл кыян сел басып, кыйналса кайра дем берип да, кыргызым менен тең басып, арманга бели майышып да, газап туганча жыр басып, туштарап көдөй караңгыда, туманга тунган белдашып, туу болуп элге далай кыз, о журтум турмуштун көбүн келдашы. Арыстан айбат кыла албастан, ажыдар тике жыла албас, ааламды бузган сүрүнө даң адамзат чыдап тура албас. Кадимки манас жактырганда, Каникейдеги кандай кыз, акылы жандан башкача, ааламда бар андай кыз. Каникей сулуу жөнүндө да канчалык уксак танбайбыз, канча миң сулуу берсе да биз Каникей үчүн албайбыз. Турмуштун ошол белегин да, о журтум тугулуп бийик кармайбыз. Канча миң кылым саналды, канча миң адам жаралды, атагы даңкы болбосо даң айтасың кантип аларды. Айтпаска кандай акың бар даң ат өчпөй турган адамды, түпөктү найза сундуруп да түп көтөрүп бараңды, топозоңду ызы чуу салып да 90го бөлгөн санаңды. Арыстан чубак жетпесе, ажыратып то кетпесе, аңтарып коет жаздаганда түгүл манас бабаңды. Укмуштуу баатыр кыз сайкалдаң унутуп койчуң адамды, ал олоп күйгөн өрт болуп таң арылтып канча заманды. Баатыргаң андай эл бакканда баш ийип айтам саламды. Кыз ултуңой кылып желпинтип, о журтум кыргыздын шилтек кадамдың кадырлап турса кең мекен да, Каникей болуш эмнекен, ардактап турса кең мекен да, ай чүрөк болуш эмнекен. Абалкы бийик туулардан да азыркы кыздар кембекен, өчпөстүн бири керимбү даң өрнөгүн кыздар тутса экен. Кызылча баккан баатыр деп да кыргызым атын укса экен. Учуштуң ой кыргыз кыздары, о журтум учса экен дагың учса экен.
баракелди, бар болуңуз, булбулдай үнүңүз өчпөсүн. Гүлнар айым ушундай бир өзгөчө өнөрдүн ээси болуп, кыргыздын маданиятына өзүңүздүн салымыңызды кошо бериңиз. Анан таң эрте убактыңызды бөлүп, жалпы көрөрмандарыңызга, жалпы кыргыз элине ушундай бир сонун чыгармаларды арнаганыңызга ыраазычылык билдиребиз да. Анан сизге эркин микрофон көрөрмандарга. Ошол дагы бир жолу ушундай сиздердин куттуу эфириңиздерде болгонума абдан кубанычтамын. Ал эми элибизде тынччылык болсун, көрөрмандардын орозосу кабыл болсун. Анан ошондой сиздердин да жамаатыңыздарга терең ыраазычылык. Ошо биздей таланттар менен ошо көрөрмандарды байланыштырып турган сиздерсиздер. Ишиңиздерге ийгилик. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Адегенде мына ушундай телекөрүүчүлөрдүн суранычын четке какпай, регион телеканалынын суранычын четке какпай, таң эрте бизге келип анан орозо учурунда негизи ырдаганда кыйыныраак болот. Тамагын кургап дегендей убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ушул кыргыз маданиятына эмгек сиңирген, өзүңүздүн салымыңызды кошкон, кийинкилер сөз кылып айта турган инсандардан болушуңузду тилейбиз. Айткансыздар келсин, чоң рахмат. Кадырман телегөрүүчү, биз болсо көрсөтүүбүздү андан ары карай улантабыз. Бүгүн бизде конокто дастанчы, ырчы аткаруучу Гүлина Галыгулова болду. Албетте бизден алыстабаңыздар. Маектөрүбүздөн экинчи мейманыбыз дагы бар. Сиздер үчүн бир нече көз ирмемдерден кийин кайрадан жаркын экрандан көрүшөбүз.